Biz талашып тоқтатып отқан скважинаның суы ошол. Моралдык жоопкерчилик сезесизби? Kim? Sezbeymen morallik söz. Oşunda skvajinadan yana iki tür öt. Bittasi Jol Çakan eşiğin teydi, bittasi Mahmudcan eşiğin teydi turu. Şunda tarsapa yok hazır. Şu su kerek eken. Алар үстүнө үй салып алдыбы? Sagan yok, türet azarçı, köçede türet. Маселе ошондо. Men kol koymayman dedim. İlhamcan etti ki kol koyarın dedi. Doğru men İlhamcan işanıp bilmezsen kol koyup koyup. Бул боюнча эмнедейсиз? Балдарыңыз эмне себептен жашырды аны? Jaşırgan yok bunu birinciden. Bu jaşırdı Çok diye çok söz, etti, jaşırdı yok diye yok sözde yok senler dedim. söyleşiyorsun. Elge. Эмне себеп болду эле мындай сууну жашырганын себеби эмне эле? Неге жалган сүйлөдүңөр эле? Суу жок. Bu da halasa tepe organ elinde su bulan tamındayım. Суроо Seni kolundan kevetli ekin. Ошончо жыл жашырып пайдаланыпсыңар. Эл үчүн чыгарып бербейсиңер. Ар бир жылына мындай эсептеп туруп элечи, мисалы 5 жыл боло турган болсо 5 айылга кылып. Калыстык жетеби? Силер 5 күндүк дүйнө только жакшылык иш кылыш керек, үйүңөрдү тартып алып экенсиңер. Yok biz Kudaydan korkuyoruz birinci ölçüde. Балдарыңыз элге жалган айтып, кол койдуруп үстүмдөн арыз жазганы динде канчалык туура? Равшан ажыке, динде анан жакшылык кылам деген сөздөрдү өзүңөргө гана керек учурда пайдаланбастан, калыстык кылып, ушул суроолорума жооп берип койсоңор. Саламатсызбы урматтуу көрөрман. Бул чыгарылыш скважинанын үстүнөн салынган үйдү буздуруу боюнча сот иштери менин үстүмө уюштурулуп жазылган арыз элдик скважинаны жер төлөсүнө жашырып пайдаланып келгендердин жообу тууралуу болмокчу. Көрөрман, мени жана айылдык журналисттик иликтөө каналымды колдоону, каналыма көбүрөөк иликтөөлөрдүн чыгышын кааласаңыз, экрандагы реквизиттер сиз үчүн. Мурдагы чыгарылышта жашырылган скважина, коркуткусу келген Агыйни Карабаевтер тууралуу видео чыгарган болчумун. Ал видеодо Дөбө-Коргон айыл аймагындагы дээрлик 70 метр казылган скважинанын суу чыга турган түтүгүнүн үстүнө үй салып алышканын, ал түтүк Карабаевтердин үйүнүн жер төлөөсүндө калып кеткендигин факттар менен көргөзүп бергем. Мындан улам скважинанын үстүнө салынган үйдү буздуруу үчүн Арма райондук сотунда сот иштери башталган. 28 апрель күнү соттук отурумдан кийин Карабаевтердин айылдын скважинасын үйүңөрдүн жер төлөөсүнө жашырып пайдаланып келгениңерге моралдык жоопкерчилик сезесиңерби деген суроого жооп алганы аракет кылдым. Скважина үстүнө үй салып алганыңыз үчүн моралдык жоопкерчилик сезесизби? Сарам. Адвокаттан бем насырай материалдардан сұрап атат. Ушулардан бем насырай. Моралдык жоопкерчилик сезесизби негизи? Сезбейт, сезбейт. Мен атасы болом. Сезбейт. Немеге bunun sen azır nemet ekeni Gazina Panapki. Apki oturup biz onu satıp alganбыз. Seminör söyleşkin var edi. Biz yaxşı gördüm. Aşerde aşlarda apki aşlarda разборка кылган, эне bizi чакыргыла алда суtka. Үй салып аткан силер болуп атпайсыңарбы? Үй сатып алгандан кийин мен ашыгым сатып алдым, yo жер сатып алдыңарбы? Документи барбы менде жок. Жер сатып алдыңарбы ошону? Сатып алдык. Документи барбы жокпу менде? Документи көргөнсүз, туурабы? Бирок скважинанын түтүгүнүн үстүнө, Шашпай тур. скважинанын түтүгүнүн үстүнө ошону жоопкерчилик сезесизби? Мен жоопкерчилик. Моралдык жоопкерчилик Мен сезесизби? сезбейм. Мен 80 метр кавлатып 11 соток жерден. Ашы 80 метр 100 метр кавлап чыгарып берем суу. Şu el үчүн. Сендер линияны тартыш. Кайерге линия керек болсо ошодан линияны тартыш, мен чыгарып берем ошону. Даяр скважина линиясы эмне себептен тартыш керек эл? Шашпай тур. Боп ташыда улап алат ашыга. Таяр улап алат ашы. Мен чыгарып берем 80 метрди улап алсын деп. Шашпай тур, шашпай тур. Кеген. Агар мен линия тартып бергенден кийин бир жерден суу чыгып кетип атат, бу эски линия экен, туда суда экен деген болсо, эл bunga narga Hocaka, yoldaş aka bilen sen buna karayısın ya. Özlerin bir yolunu karayısın. Siz жерди сатып алып турсуз Номановадан. Анан сиз үй салып атасыз. Үй салып атам. Скважинанын ошол эстурбагында салынган скважинанын үстүнө үй салып атасыз. Бирок 780 квадрат метр жерге эмес, 980 квадрат метр жерге тосуп атып турсуз да. Бирок 780 квадрат метр чечим силердин үйүңөрдө арт тарабындагы бош жерде турат да. Туурабы? Ени коду, кадастровый ени коду. Эмне себептен силер 15-10 деген ени коддогу Эndi bizge азыр сурам жин салып алайын да. Жерге салганбыз биз. Муну сен билесиңби? Эмне себептен анда кадастровый ени код арткы тарапта турат силердики 15-90. Эndi мен сага сүйлөдүм. 80 метр жерден Эмне себептен анда 780 квадрат метрге эмес 980 квадрат метрди тосуп атасыңар? Эки сотко эмне себептен кошуп алып атасыңар? Эndi men билбейм. Уну хесептейбиз алы, шашпай тур. Агар хесептелип калса, нормаль болуп калса, өзүң билесиң. Мен 80 метр жерден кавла берем сендерге, ашы элге. Ашыдан суда алып кетесиң.
Эмне себептен сиз эч кандай уруксат кагазы жок эле скважинаны үйүңүздүн астында калтырып койдуңуз? Мен сатып алган жерге мен халагандан сатып алган жериме халаган нерсени кылам. Мен Ал Номановдун жеке менчиги эмес да скважина. Номановдун жеке менчилиги ким? Номановдон сурайсың мында барып туруп. Сизге саткандан кийин сиз жеке менчик сиз болдуңуз да. Жок, сиз болдуңуз да, сизге өттү ал жер. Номановго бар, Неметакеге бар, ошолор менен сутташ. Мени балдарыма туда-суда дебегиле. Şu Балдарыңыз эмне себептен анда суу чыкпай калган деген жоопту айтышты. Мен интервью алып su çıkkan, azmaz su çıkkan köçege çıkarıp koyganman. Nimege köçege çıkan suyu almadın sen? турат видеода. Videoda görmedim ben Rusya'da. Кайра көрүңүз. Görmedim aşağıda. Эки видеого тең ал видео коюлду. Aşağıdan Эки видео тең. Yer 35 yıldan beri açıp жатқан. Бирөө суudu карабаган yerden. Turbalar çirip ketken. Endi biz alganda Ошол боюнча корутунду барбы? Yok. Sizde korutun var. Oşunda 35 yıldan beri endi biz satып alganda bizge asıl Мамлекеттик ишканадан бир корутунду barбы ошол боюнча sizde? Oşunda skvajinadan yana iki türüt. Bir tanesi Jol Çakan eşiğinde, bir tanesi Mahmutcan eşiğinde turur. Şunda tarsapa boyu hazır. Şu su kerek eken. Алар үстүнө үй салып aldыбы? Sagan yok, türüt hazır. Köçede türüt. Маселе ошондо, салбады. Köçede türütürler. Салбады. Ular köçede türgen narsa. Bu içkeri de türüt. Эмне себептен анда силер эч кандай корутундусу жок, үйүңөрдү ичине тартып алдыңар. Анан балдарыңыз ал жерде эч кандай суу жок деген маселени айтып Sen атат. manda kıl. Sen. Суроого жооп берип койсоңуз да. Балдарыңыз эмне себептен жашырды аны? Jaşırgan yok bunu birinçiden. Joyda men yashayapman, skvajinaga zo'rman zavis qilmaydi-da. Lekin haligida suv bo'lsa bor, o'zim chiqarardim-da. Odamlar emas, o'zim chiqargan bo'lardim. Chunki bu dunyoda ishli dunyo hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak. Bu jaşırdı diye sözde senler söyleşiyorsun. Elge. Балдарыңызды Şunca kommentaryanı gördüm Rusya'da durup. Kommentaryanı gördüm. Bir de Özbek adam biz torluk jaman söylep ettim. Xudayga şükür dedim. Улуттун маселеси. Ya uluttu mes, uluttu. Kırgızca sen söylesek men dağı bilem. Menin Kırgızstan yaşayım. Кошпойло. Sizde жазганыңызды да көрдүм. Кайра өчүрүп турсуз комментарийлерди. Men şu yerде turup karaptım. Gördüm. Bir de adam, bilmegen adamlar kommentariy жазган. Uyan Kırgız mes, Özbek mes, Kırgızlar жазган. Ну, ular bilbeydi de, ular minevat болып kaldı da. Lekin Allah var, bardı kız. Барыбызга Кудай бар. Kuday var. Lekin men sana karaptım. Эмне себептен үйүнө тартып алганы, үйүңүзгө тартып алганыңыз, кайра жашырганыңыз боюнча эмне дейсиз, ошону да айтып койсоңуз. Men hiç dese deveyim. Sen karmabay. Gelmeli koyç. Men sana aytıp atam. Sen yaka kömbeysin ya bu yaka kömbeysin. 80 metre kavla bereyin de atam. Çıkarıp bereyin suyu diyor atam. Jaşırdı. Sen jaşırdı paşırdı. Bu günlere ötöt ketet. Azmaz vakt kalat. Taşıyıpka barabız, unga barabız, bunga barabız deyip atam. Taşıyıp daldık kettik barabız. Kayrılabız dedik, barabız degen. Taşıyıp daldık barabız. Bir nesesiz taşıyıp meni dağı tanıydı. Seni dağı tanıydı. Kettik maşından da o barıp gelen biz bulatını. Taşıyıp bar şu maşından çeçip geleviz. Sen taşıyıp Maraldık жоопкерчилик сезесизби? Kim? Sezbeyim marallık söz. Үйүңүзгө эмне тартып алып туруп жашырдыңыз, ошону айтыңыз. Жашырбаган бирөө. У ашыда калып кеткен. Кудайды алда мен hiç алда кылбайм мен. Кудайдан корком битти. Sen yağı kömbeysin. Кудайдан корксоңуз эмне себептен 50 суусун тартып алдыңыз ошону? ошону? Беремсең, унап айтасың. Линияны тартып келсең, унап айтасың. Неме кылсаң, үйдү бузуш керек болсо. Унаганын боюнча сизде факт барбы? Мен жок дегеним. Yok, sen buzam деп аткан болсоң, buzam деп. Мен бузам деген. Yok, sen buzam деп кылып атасың. Экскаваторду мени барып бузуп таша азыр үйдү барып туруп. Мен бузам деген сөз уктум. Yok, sen buzam деп атасың, sen барып буз ашын үйдү. Каерде деп атам мен? Senge ruhsat. Sen bilen Joldaş Akaga ruhsat aşı, buzuş. Tinç bol, den soğuk bolsun. Жақсылык tilaylık bir-birimizge. Tepoqorgonda aylığa su, başka işlerdi biz kılabız. Kuda kalasa. Jelat bu. Макул анда жакшылык кылалы деп туруп, жашырбагыла анда. Макул. Biz kuda kalasa Boston'da yan Tepoqorgon ayıllarıga sudu biz çıkarabız. Kuda kalasa. Bu soğuk iş bu bilip koydum. Анда эмне сиз чыгарсаңыз эмне жашырып алдыңыз аны? Yok, endi bu jaşırış demez bu. Adam aşıpka koyup hiç kaysa adam. Билип туруп ашыпка кылган Yok, эчи. bilmegen biz bu. Adam sen bilip durup aşıpka kılasın mı? Bilve kılasın. Hamma daşat bu dünyada. Lekin bitti aşıpka üçün adamdı Ошондо үйүңүз ичине билип кой. Bitti aşıpka üçün sen aşağıda үйүңүздү ичине тартып алганыңызды, үйүңүздү пландуу, максаттуу үйүңүздү ичине тартып алганыңыз кандай? Бул билбей кылган бул жаңылыштыкпы бул? Sen eşit dur. Sen o yerде барып туруп, шундай кыласың, мен жогоп калыпмын. Ажака кандай кылайлык дегенде мен айтат едим. Мен сизди бүгүн көрүп атам. Мен sen Şavket akамдын oğlu bolосуң. Мен билем. Men seni endi көрүп атам. Seni uzak bayratам танып атам өзүң тууганың. Келген Таныбай экен. Endi мындай кылабыз. Эмне кылган? Сизде эмеспин мен. Күнөөлөп кетпеңиз. Күнөөлөп кетпеңиz. Мен endi жакшылык, кара. Мен Tepoqorgon айылыга Куда каласа хамма нерсени кылам мен.
Xudo xolasa. Qilaman men. Qilaman. Жақсылығыңызды Құдай қалсын, қалсын. Бирок сиз мақсаттуу, сиз мақсат үйүңүздү. Xudo xolasa Мен суроом каспы? maqsadim Xudo xolasa tepa urgan elinde su bilan ta'minlayman. Суроону Seni qo'lingdan keladi lekin. Суроону каспы? Seni qo'lingdan keladi. Sen bilan yo'ldosh millet yo'ldosh qilbаңыз, keladi. millet Senlerden qilbаңыз. chuqurlash keladi bu. Милдет кылбай. Жакшы чукулагың. Милдет Мындай кылбайлар. келген. Силер 5 Өзүң- күндүк дүйнөдө только жакшылык иш кылыш керек, үйүңөрдү тартып алып келсиңер. Yo'q, biz Xudodan qo'rqamiz birinchi o'rinda. Корксоңор, эмне себептен үйгө тартып алып биз Тартып алган- жаңылыштык деп атасыңар Tartib анда? olgan bo'lsak, jangga chiqarib beradi Atın tamam. kim öyle ki? Кармайлы коюңузчу. Atın kim? Bo'ldi, suylashdim. Men bilan sen bilan Ma'qul suylashadigan so'zimiz qoladi. Kommentariyang tugadi. Tinch Internetga bo'linglar. chiqarib, Javob ала албадым бирок суроону. internetga chiqarib, mazani qilaveramiz. Tinch болуңуз. Tinch bo'l, tinchlik topib. 5 күндүк дүйнө экен, жакшылык иштерди кылалы. Равшан Карабаевдин манипуляция аралашкан жекеликке өткөн жоопторун көрдүңүздөр. Эми Равшан ажыкем, жакшылык кылсаңар милдет кылбай, сен кыла албайсың дебей кылыңыздар. Анан дагы мен каздырып берем, линия тартуу маселеси сенин мойнуңда дегениңиз канчалык тура? Эмне себептен скважинаны үйүңөрдүн жер төлөөсүндө калтырып, жашыруун пайдаланып келдиңер? Эмнеге бул видео чыгып, иш сотко өткөндөн кийин гана элге суу чыгарып беребиз деп айтып баштадыңар? Ушунча жыл скважинаны жашырып пайдаланып келгенде элге суу чыгаруу оюңорго келген жок дагы? Эмне себептен мына эми суу чыгарып беребиз, жакшылык кылабыз дегенге өтүп алдыңар? Скважина боюнча видео чыгарардан мурда балдарыңыз эмне себептен скважинадан суу чыкпай калган, жоголуп кеткен деген жалган сөздөрдү айтышты. Кудайдан коркобуз деп атасыңар. Элдин суусун өз үйүнө тартып чыгарып алуу, скважинаны жашырып, ал жер тууралуу жалган маалыматтарды айтууга дин эмне дейт? Балдарыңыз элге жалган айтып, кол койдуруп үстүмдөн арыз жазганы динде канчалык тура? Равшан ажыке, динде анан жакшылык кылам деген сөздөрдү өзүңөргө гана керек учурда пайдаланбастан, калыстык кылып, ушул суроолорума жооп берип койсоңор. Men kol koymayman dedim. İlhamcan etti ki kol koyarım dedi. Doğru men İlhamcan işanıp bilmezsem kol koyup koyup. Эми менин үстүмөн уюштурулуп жазылган арызга өтсөк. Менин үстүмөн айылыбыздын тургундарынан арыз түшүптүр. Арыз менен таанышкандагы эсте калгандарын айтып берейин. Арызда Карабаевдер жакшы кишилер, кайрымдуулук кылышат. Хамидулло аларды жаман көргөзүп жатат. Скважинадан мурда эле суу чыкпай калган. Хамидуллого чара көрүп беришиңерди суранабыз деп жазылып, облустук прокуратура башчысына жана УКМК жетекчилигине кайрылышыптыр. Арыз компьютерде жазылыптыр. Аны адвокаттын ассистенти жазганы турган кеп. Анткени каталар толтура болчу. Бирок юридикалык стилде жазылган. Бир караганда эле байкадым. Арызга тиркелген элдердин колу болсо, аларды алдап атайын уюштурулуп чогултулган колдор экен. Biz aşı үйde bak oturdum. Aşı moydunu çakırıp aradan su alıp gelemiz dedi mahalleye dedi. Boltu deyip bana kol koy verin dedi. Numarasını soralarımız yok. Su çıkaramiz dedi holas. Biz aşı su çıkarabiliriz dedi. Suya kol koy verdi. Şu holas dedi. Сууну кайсыл жакка чыгарабыз деп атат ошондо. Bostan'a dedi. Негизи мурдатан силер ошол скважинадан суу иччү элеңер да. Ha? Тетиги жерден. Анан үй салынып кетти ал жерге. Ha? Азыр бир шланг чыгарып коюптур тетиги арык жакка. Ошол өткөн арык эле мындай размери канча экен? Бир мындан бир 70 кем экен. Шланг чыгарып коюптур да. Анан сууну негизи кантип калдыңар азыр силер? Кантип ичип атасыңар? Özümüz ne bakıyamız? Yerden içamiz sudu. İçkemiz bunda içmeyemiz. Скважинадан ичпей Yok. калдыңар. Özümüz yerden çıkaracağımız sudu. Bunda içmeyemiz sudu. Кандай болду эле сиз айтсаңыз? Meni olimga moydin kirdi. Kirib shunaqa mashaqqa Bo'ston tomon suvda nima qilyapmiz dedi. Olib ketyapmiz dedi. Men qo'l qo'ymayman dedim. Nimaga dedi? Chunki unga qo'l qo'ysam dedim, ilhomjonlar bilmayman desam, ilhomjon biladi dedi. Keyin yana chiqib ketib keyin kirdi ilhomjon telefon qilyapti dedi. Ilhomjon aytdiki, qo'l qo'yaring dedi. Dedi men ilhomjonga ishonib bilmasam qo'l qo'yib qo'yibman. Ал жерде мен тууралуу эч нерсе айтылган. Men u faqat Bo'stonga men haqiqatan действительно ashi ilhomjonlar yaxshi bolalar deb suv chiqarar ekan deb shu ilhomjonga ishonib qo'l qo'yganman. Ilhomjon lishni menga telefon qilib, aka yaxshilikka deb nima qilgan? Shu meni. Allohning oldida to'g'ri gapiraman men. Азыр кандай болду? Жакшылыкка кол коюп. Hozir endi men kechirim so'rayman shu mahallamiz ayildan shu. Kechirim so'rayman. Biz adashibdi. Biz Ashmoydin ikkovi yolg'on gapirmabdi shu. Andan beri moydum men To'g'ri gapirmabdi. Men ashkuna cheslosi esimda yo'q. Moydin kirib Bahodir mahallaga Bo'ston uchastkasiga mahallaga suv chiqaramiz dedi. Unda suv chiqsa yaxshi.
nima qilish kerak ekan desam, mana shu qog'ozga qo'l qo'yib bersang, mahallaga suv chiqaramiz, harakat qilyapmiz dedi. Zo'r unda suv chiqarsanglar. Deb qo'l qo'yib berdim, ammo bu boshqa tomonga narsaga qo'l qo'yayotganimni men ham sezmabman umuman. Nimaga qo'l qo'yganimni men so'ramabman, aybim shu. Nimaga qo'l qo'yganini keyin bildim umuman. Hozir negizi sizlarga suv kerakmi? Kerak ekan, hech nima kerak. Hozir 8 metr, 7 metr yerdan suv ichyapti mana xalq hammasi. 50 metr pastdan chiqqan suvni ichgan qayerda-yu, bu qayerda? Бул Равшан Карабаевдин кошунасы Мойдун деген киши. Элдерден Карабаевтердин үйүндөгү скважинадан суу тартып чыгуу үчүн кайрылабыз деп кол жыйнаптыр. Кандай болот, үй бузулабы нетеби, самый главный бизге суу чыккан эсеп. Siz men üstümden жазылган арызга кол топтогон эмессиз, э? Жок, биз сууга. Суга деп. Колду топтоп кимге бердиңиз силер? Биз айыл өкмөтүгө бергенбиз. Айыл өкмөткө? Ооба. Айыл өкмөт кызматкерлерине. Ошо айыл өкмөт кызматкерлерине бергенбиз. 4 барак колду. Ооба. Түшүнүктүү. Мойдон мырза менен силер кантип арыз жаздырттыңар эле? Ошону айтпайсызбы? Сиздин үйүңүздөн суу тартып барам деп арыз жазып туруп, алдына менин үстүмө арыз тиркеп койгон турбайсыңарбы? Жоңуңуз жокпу? Ортодо кошуналарыңыз сизге чалып тураптыр. Ака, жакшылыкка кол коюп коюңуз депсиз го сиз. Бул боюнча эмне дейсиз? Равшан ажкей айткандай, барыбызга Кудай бар. Калыстык өлбөсүн. Lekin Alloh bor, bardırız. Барыбызга Кудай бар. Barı Xudoy bor. Биз талашып соттошуп аткан скважинанын суусу ушул. Булар жанагы үйүнүн ичине алып кирип алып, кайра ушунчалык мындай түтүк менен, шланг менен кайрандан көчөгө үйүнүн тушуна эле чыгарып койгон. Үйүнүн тушу. Дээрлик 70 метр казылган скважинадан чыгып аткан суу ушул. Сууна токтоп калган, скважинанын бизге тиешеси жок. Суу ал жерде жок деп мындай жалган айтып атпады беле Карабаевтер. Ушул болот мына. Сонун. Özlem canım ana suda olacakımız. Su sonun beken İlhan Mirza. Sunu çok deysiңерден ayt. Ne sebep boldu эле мындай суну жашырганын себеби эмне эле? Неге жалган сүйлөдүңөр эле? Суу жок. Такыр эле бизге тиешеси жок. Неге жалган сүйлөдүңөр эле? Факт жүзүндө үйүңөрдү астынан чыгып атпай, жашырып алган турбайсыңар ушунча жыл. Калыстык үчүн ушунча жыл пайдаланып элге ушун ар бир жылына кошуп, ар бир айылга чыгарып бербейсиңерби анда? Чыгарып бересиз деп атпадыңар беле? Ben Conor McGregor'dan az zo'rman, nima shu İlhan Mirza. Conor McGregor'da oxirgi videosi manikidan kam ko'rilgan. Men oxirgi videosi manikidan kam ko'rilgan. Ошонча жыл жашырып пайдаланыпсыңар, эл үчүн чыгарып бербейсиңер, ар бир жылына мындай эсептеп туруп элечи, мисалы 5 жыл боло турган болсо, 5 айылга кылып. Kim nima deydi? Men oyog'im tayyorzilan, baqirib. Калыстык жетеби? Men hozir o'lmayradim. O'g'il Igorga tilimga solmayapti. Keyin Conor bilan urushsa, men urib qo'yaman. 5 kunluk dünya, жакшы иштерди кылыш керек. Lekin haligida suv bo'lsa bor, o'zim chiqarardim-da. Odamlar emas, o'zim chiqargan bo'lardim. Chunki bu dunyo 5 kunlik dunyo, hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak. Арама райондук соту элдин скважинасын элге кайтаруу боюнча акыйкат чечим чыгарат деген ойдомун. Урматтуу көрөрман, бул боюнча пикириңизди комментарийде калтырыңыз. Аманчылыкта болуңуз.